Бүгін 20 декабрда Иван Подобныйдың балбандар лигасының ПВЛ 3 кезектегі мелдешінде қырғызстандық 3 балбан күчін сынайды. Бұл туралы Қырғызстанның күреш федерациясынан білдірішті. Мелдеш Бишкектегі Кааба Улуу Кожомкул атындағы спорт ордосында саат 19:00-да башталады. ПВЛ 3 мелдеші World Series форматында башкача айтканда дүйнөнүн эң мыкты балбандары килем үстүнө чыгып бир жолдон күрөшөт. Кыргызстандын атынан 3 балбан Жоламан Шаршембеков, Мерим Жуманазарова жана Үзүр Жузупбеков катышат. Күрөштүн грек-рим түрүнүн 60 кг салмакта Жоламан Шаршембеков россиялык күчтүү балбан Анвар Алахяров менен күрөшөт. Мерим Жуманазарова кыз келиндер күрөшүнүн 68 кг салмакта Россиянын бир нече жолку чемпиону Ксения Буракова менен кармашат. Ал эми Үзүр Жузупбеков грек-рим күрөшүнүн 97 кг салмакта Европа чемпионатынын байге ээси Александр Головинге каршы килемге чыгат. Белгилей кетсек, Иван Подобныйдын балбандар лигасы ПВЛ ушул жылдын май айында түзүлүп, анын биринчи мелдеши ЦСКА футболдук клубунун маршругу аянтчасында, экинчиси Москванын Вернадский мамлекеттик циркинде өткөн. Аталган мелдеште 10дон ашык өлкөдөн 1000дей балбан күчүн сынайт. Жаңы жылдан кийин коопсуз шаардан түшкөн каражаттын эсебинен 93 тез жардам унаасы сатып алынат. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова парламентте билдирди. Министрдин айтымында норма боюнча тез жардам кызматындагы бир автоунаа 5,5 жылга чейин гана пайдаланууга эсептелген. Учурда иштеп жаткан транспорттардын 60-70% 10 жылдан ашык убакыттан бери колдонулууда. Аны менен катар Борбор каладагы кырдаал тууралуу да маалымат берди. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык автобазада 74 тез жардам унаасы турат. Анын 30-у колдонуудан чыгарылышы керек. 5 жол кырсыгына кабылып оңдолууда жатат. Учурда 33 транспорт кызматка чыгууда. Күнүнө 2000ден ашуун чакыруу түшүп жатат. Мындан улам Бишкекке кошумча дагы 5 унаа бөлүп бердик. Жакында коопсуз шаар боюнча 93 автоунаа алабыз, анын 8-ин дагы беребиз, деди Баатырова. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчиси Азамат Муханов 2023 жылы Борбор кала жалпысынан 17 бригада менен толукталарын кошумчалады.